Урматтуу аскер кызматкерлери, урматтуу Дастандын атасы Алмаз Анарбекович, апасы Сауле Бакытовна, мен сиздердин алдыңыздарда дагы бир жолу өзүмдүн башымды ийип ушул таазим этемин. Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1,500 квадраты сатылып жатат. Алып жетишип калсаңыздар болот. Себеби Дастан балабызды төрөп өстүрүп, тарбиялап, эрезеге жеткизип, элдин камын көрө турган жигит кылып өстүрүп, жана ошол жерде Дастан балабыз сиздер айткан тилекти орундатып кетти. Бул жашоодо, бул өмүрдө, бул ошол Алла Таала берген жалган дүйнөдө Дастан уулубуз өзүнө тагылган милдетти, биринчиден ата-энесинин тарабынан тагылган милдетти, экинчиден мамлекет тарабынан тагылган милдетти ак, таза, ак жүрөгү менен өзүнүн ошол алган тарбиясына жараша аткарып кетти. Эми ошол окуя боюнча мен бир-эки сөз айтып коеюн, урматтуу аксакалдар, жергиликтүү тургундар. Себеби ошол Дастан балабызды тарбиялаганда, өстүргөндө, окутканда силер бирге болгонсуңар. Ошо балабызды көргөнсүңөр. Ошо балабыздын ушул жерде канчалаган жаштык, балалык издери калган. Ошондуктан мен айтат элем, ошо балабыз чынында баарыбызга үлгү болуп кетти. Баарыбызга үлгү болуп, өз өмүрүн арнап кетти. Ошол Достук айылын Баткен облусундагы, Баткен районундагы Достук айылын коргоодо, ошол жерде Дастан өзүнүн кол алдындагы солдаттарын чыгарып жиберип, өзү жалгыз ушул мектептин имаратында калып, акыр аягына чейин атышып, анан ошол жерде каза болду. То есть бул деген ал жерде эл деле калган эмес, адамдар деле калган эмес, баары чыгып кеткен болчу. Бирок жанагы антында айтылгандай, бир карыш жеримди элиме, бир карыш жеримди душманыма төбөлөтпөймүн, бир карыш жеримди бирөөгө бербеймин деп антында айтылгандай, ар бир карыш жер үчүн күрөшүп жүрүп каза болду ошо жигитибиз. Биз ал баланын эрдигине бүгүнкү күнгө чейин таазим этебиз, мындан ары дагы таазим этебиз. Себеби ал биздин тарыхыбызда жазылып калган улуу жигиттерибиздин бири болду. Ошондой баланы өстүрүп, өндүргөн ушул айылга, ушул айылдын тургундарына баарыңыздарга мен таазим этемин, рахматымды айтамын. Айрыкча ушу Дастандын атасы Алмаз сизге, апасы Сауле сизге, себеби сиз дагы мына аскер кызматкери болуп, милицияда өмүр бою кызмат кылып, ушул пенсияга чыккан полковник наамыңыз бар аксакал жигит экенсиз, мына биздин инилерибиз экенсиз. Сауле болсо мугалим экен, дагы балдарыбыз тарбиялап атат. Ошондуктан мен эми чын айтканда ушул Баткендеги балдарыбызды, ошо каза болгон жигиттерибизди эстегенде ар дайым мындай өзүм мындай эме болуп калам да, көп мындай жакшы айта албай калам. Себеби дегенде ошол жерде баардыгында өзүм катышып жүрдүм булар менен чогуу. Ошол күндөрү менин 49 жоокерим каза болгон. 49 жоокерим каза болду. 42си чегарачылар, 5-өө ички иштер министрлигинен, 1-өө МЧСтен, 1-өө Миноборонодон. 49 балабыз каза болду. Мына ошолордун ар биринин элеси, ошолордун каза болгон убактагы көрсөткөн эрдиктери, ата-энелеринин, тууган уруктарынын, бир туугандарынын көз жашы бүгүнкү күнгө чейин менин жүрөгүмдө өйүп келет. Бирок ушунун баары мамлекетибиздин тынчтыгы, мамлекетибиздин келечеги, элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн болгондугун эч кимибиз тана албайбыз. Жана
Кудай сактасын, Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер мындан ары дагы мамлекетибиздин башына оор күн түшсө, мамлекеттин бир карыш жерин бербеймин деп тосуп ала турган көкүрөгү менен, өзүнүн керек болсо өмүрүн аябай бере турган жигиттерибиз бизде арбын жана көп. Жана бүгүнкү күндө дагы ошол кызмат кылып аткан жигиттерибиз арасында ушул балдарыбыз көп экендигин айтып кетебиз. Ошондуктан биздин элибиз тынч жашайт, Кудай кааласа. Мамлекетибиз бүтүн болот. Ошол дастандын жана дастанга окшогон биздин баатырларыбыздын Баткенде көрсөткөн эрдигинин негизинде мына биз жакын арада эле Баткен облусундагы эң көйгөйлүү болуп келген, кыргыз мамлекети жаралгандан бери эң көйгөйлүү болуп келген чек ара маселесин бүтүрдүк. Бүтүргөндө дагы биз ийгиликтүү бүтүрдүк. Мамлекетибиз үчүн, элибиз, журтубуз үчүн, мамлекетибиздин келечеги үчүн эң ийгиликтүү бүтүрдүк деген ишеничтебиз. Себеби ошол дастан коргогон достук айылын биз коңшуларга калтырып кеткенибиз менен биз башка жерден андан дагы эки эсе көп жер алдык. Көп айтып атышат, эмне үчүн ошол жерде биздин балдарыбыз каза болду эле дейт. Балдарыбыз бир карыш жер үчүн каза болгон. Бирок биз ал бир карыш жер үчүн эки карыш жер алдык. Кудай буйрса, мамлекетибиздин келечеги үчүн, мамлекетибиздин мындан ары ушундай уруш талаштар, ызычуулар болбош үчүн биз ушул маселелерди чечтик. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевдин алдыбызга койгон негизги тапшырмалардын бири менин дагы ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде келип иштеп аткандагы негизги тапшырмалардын бири чек ара маселесин биз чечтик. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз толук бойдон, бүтүн бойдон толук чек арасы бар мамлекет. Ар бир метр жерибиз аныкталган мамлекетпиз. Мындан ары Кудай буйрса ошол Баткен жергесинде жана түштүктөгү Өзбекстан менен болгон жерлерибизде демаркация иштерин бүтүрүп алсак, биздин мамлекетибиз толук бойдон көз карандысыз, эркин жана чек арасы такталган мамлекет болуп түзүлөт. Ушул убакка чейин андай болгон эмес. Урматтуу аксакалдар, жакшы билесиздер. 100 жылдан бери, 1924 жылдан бери биз ушу коңшулар менен такташа албай келебиз. Такташа албай келебиз. Ошонун негизинде канчалаган ызычуулар болду, канчалаган кагылышуулар болду, көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылды. Мен дагы ал жерде азыр аскер кызматкерлери жөнүндө гана айттым. Ал жерде жөн жарандардын да өмүрү кыйылды. Так, жөн жарандардын дагы өмүрү кыйылып, жөн жарандар дагы көптөгөн жай жашаган жарандар дагы көптөгөн оор кыйынчылык турмуштарга кабылды. Сиздер дагы мына чек арага жакын жерде жайгашып жашайсыздар. Анча-мынча сиздер дагы сезип турасыздар андай маселелерди. Ошондуктан урматтуу элим, урматтуу журтум, урматтуу таластык туугандар, биз мындан ары дагы ушул дастан балабыздын эрдигин даңктап, даңазалап, ушул жерде, ушул дастан бала бакчасында дастандын өмүрүнө окшобосун, бирок дастандын чечкиндүүлүгүнө, дастандын эрдигине, дастандын кулк мүнөзүнө, ошол баланын мамлекетти сүйгөндүгүнө жараша ошондой балдар тарбияланып чыксын. Ушундай үмүт кылайлы. Ушул жерде тарбияланган балдарыбыз ар бири билсин. Дастан деген бала бакчадан чыккандыгын, дастан деген уулубуздун баатырдыгын. Мындан ары биз ушул маселенин чек ара маселесинин чечилиши, мындан ары миңдеген дастан балдарыбыз аман калсын. Миңдеген дастан балдарыбыз согушка барбасын, согуш болбосун мындан ары. Мына ушул максатта ушул бүгүнкү бала бакча ачылып отурат. Эми бул жерде ушул айылдын балдары, ушул айылыбыздын кичинекей балдарыбыз жакшылап тарбия берсин. Тарбия берген эжеке агайларыбыз ушуларга күч кубат берсин. Андан сырткары урматтуу туугандар, балабыздын элесин, балабыздын эстелигин ушул дастан балабыздын. Дастан силердин балаңар, а менин жоокер балам. Менин жоокерим болгон. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул балабыздын, дастан балабыздын мындан аркыдагы элесин ушул айыл эч качан унутпайт деген ойдомун. Айыл эле эмес, бүт мамлекет унутпайт. Дастан балабыздын элесин мамлекет унутпайт.
ушундай баланы тарбиялаган сиздерге мен дагы бир жолу таазим этем, урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт. Себеби ошол Баткен койгулаңында Дастанга окшогон балдарыбыз мамлекетибиздин бардык региондорунда болду. Чүйдөн болду, Көлдөн болду, Таластан, Нарындан, Жалал Абадтан, Оштон, Баткендин өзүнөн бир дагы регион калган жок. Бардык региондон барган балдарыбыз көкүрөгүн тосуп, жандарын берип ошол жерде. Бирок мамлекетибизди сактап калды, ар намысыбызды сактап калды. Биз кайсыл бир деңгээлде кыйналганыбыз менен ар намысыбызды сактап калдык. Ошол күндөрү биздин мамлекетибизге 12 жеринен мамлекеттин чегарасын бузуп кирип келген душмандардын баарыны кууп чыктык. Бирөөнү калтырбай. Бардыгынын аскердик техникаларын жана душмандарды таш талканын чыгарып, кууп чыгып, мамлекетибизди кайрадан өз ордуна калыбына келтирдик. Мына эми азыр чегарабызды бүтүрүп алдык. Ошого ким эрдик көрсөттү? Ким ошону жасады? Ушул дастандар жасады ошону. Дастанга окшогон жигиттерибиз, эр жигиттерибиз жасады. Мен башында айтып кеттим, дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу, бул жерде аскер кызматкерлери турасыздар. Погон тагып турасыздар ар бириңиздер. Элге, журга, мамлекетке кызмат кылам деген жигиттер турасыздар. Ошол Дастан жана Дастанга окшогон биздин баатыр балдарыбыз өздөрүнүн мамлекет алдында, эл алдында берген анттарын так толук аткарып кетишти. Элибизди, жерибиздин бир карыш жерини душманга тебелетпейбиз деди, бир карыш жер үчүн жанын бергенге чейин барышты. Ошондуктан мен дагы бир жолу ушул Алмаз Анарбекович сизге, Сауле Бакытовна сизге, биздин бардык аскер кызматкерлеринин атынан, анын арасында ушу биздин чегара кызматкерлеринин атынан силерге таазим этебиз, рахматыбызды айтабыз. Аман болуңуздар. Рахмат сиздерге. Бир аз белегибиз бар эле, ошо белегибизди Дастандын ата-энесине тапшырып койсок, а? Бир аз болсо да сизге бизден белек, биздин аскер кызматкерлеринен мейли, анан кийин эме кылабыз. Бул сизге бир аз болсо дагы бизден колдонобуз. Ар дайым мен ыйлап турамын, булардын ар бирин мындай өзүм өстүргөндөй ушундай эме болуп турамын. А сиздин болсо өзүңүздүн жаныңыздан чыккан бала. Конечно, сиз өтө капа болосуз, кайгырасыз. Бирок эми айла жок. Балабыз бул дүйнөдөн баарыбыз өтөбүз. Жакшыбыз дагы, жаманыбыз дагы, карыбыз дагы, жашыбыз дагы бул жалган дүйнөдөн баарыбыз өтөбүз. Бирок ушул жашоодо өзүнүн мындай эл үчүн деп жанын берип кеткен балдарыбыз аз болот, ошолордун катарында Дастан болду. Кайрат кылыңыз, кайрат кылыңыз, сиз эми аскер кызматкерсиз, кайрат кылыңыз. Келинибизди жакшылап караңыз. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор, бүгүн мен үчүн жүрөк толкунаттан ошол эле учурда сыймыкка бөлөнгөн учурду. Улум Дастаныбызды алып жүргөн бала бакчанын ачылыш аземи чогулуп отурганыбызга терең ыраазымын. Дастан мен үчүн жөн гана ул эмес, эл үчүн жанын аябаган эр жүрөк жигит, мекен үчүн, өмүр үчүн арнаган батыр. Анын кайратмандыгы, элине болгон сүйүү ар бир ата-эне үчүн үлгү боло тургандай сапаттардын бири. Улумдун ысымы бул ыйык жайда бөбөктөрдүн күлкүсү, мугалимдердин ак пейили жана ата-энелердин үмүтү менен жашай турганын ишенем. Бул бала бакча Дастан сыяктуу эр азаматтарды тарбиялап чыгаруу, мекенге кызмат кылган улуу иштин башаты болот деп тилек кылам. Мен улумдун өмүрү кыска экен болгону менен анын артында калтырган изи терең экен. Бүгүн дагы бир ирет ынадым. Мындай чоң урмат көрсөтүп жаткан эл журтума, бийлик өкүлдөрүнө, демөөнчүлөргө
жана бул ишке катышкан ар бир адамга чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Мейли бул бакча тынчтык, достуктун, биримдиктин символу болсун. Келечек муну эч качан согуш көрбөй, бейбіт турмушта өсүп жетилсин деп тилейм. Рахмат сиздерге. Бул жер жакы Дастан балабыздын бурчу. Бул өзүнүн кийип жүргөн мынакей формасы, баш кийими, мына кызыл диплом менен бүтсөн бул балабыз жогорку окуу жайды дипломуна чейин өзүнүн жазып жүргөн күндөлүк өзүнүн күндөлүгү да турат. Өзüm Afrika'da sayı çıkıyordu. Balam özüne teşekkür ederim. Ушуларды эң туура кылгансыздар мына. Ардак грамоталары убагында алган. Кудай калса жакында мамлекеттик сыйлык беребиз. Мамлекеттик сыйлык беребиз. Президентибиз алдыда даярданып атат. Жакында мамлекеттик сыйлык беребиз. Балан колдонгондагы погондору, Ажакта мына өзүнүн кийген кийимдери. парадный формасы. Дастан өзү кайерден билген окуду? Бишкектин өзүнөн билген эмес. 88 баланын ичинде жалгыз кызы. Кызыл диплом менен бүткөн бала экен. Ушундай бул деген билими бар, тарбиялуу балдар болгондо ошон үчүн кызыл диплом менен бүтүшө оңой эмес. Саатынан берип турат мына байкал. Рахмат, тынч болуңуздар, десолт болуңуздар. Siz көп кыжаат болбоңуз. Сизди көргөн сайын мен да көзүмөн жаш агып кетти. Көп кыжаат болбоңуз эми. Алла тааланын буйруганы. Но бирок бала өзүнүн эмгегин төөлүккө калтырып кетти. Бул нерсени биз өмүр өткүчү айтабыз, кийинки муундарга калтырабыз. Жана мындан эч качан биз чарчабайбыз. Рахмат сиздерге. Алла разы болсун.